Assalamu alaikum, урматтуу көрөрман. Азыр мен даяр проектти колдонуучуларга кандай кылып туура өткөрүп берүү жөнүндө айтайын дегем. Көп колдонуучулар, Автокаддын колдонуучулары өтө чебер пайдаланганды билет, бирок акыр аягында аны туура жыйынтыктап аягына жеткире аткарышпайт жумуштарын. Мисалы үчүн бул жерде листтер модельдин ичинде листке даярдалган. Бир жерде печатка бергенде баарына өз алдынча ар бирин печатка берүү үчүн биз рамкага алып, аны бирден жөнөтүшүбүзгө туура келет. Ошон үчүн апрель альбомный посмотреть. Бул болсо канчалаган убакытты алат, мисалы үчүн 20 жолу печатка жиберүүгө туура келет. Негизи муну башка жол менен стандарттуу түрдө аткара турган болсок, буну биз листке жайгаштырып алышыбыз керек. Мисалы үчүн, рамка бул жерде такыр кереги жок. Рамканы алабыз. Ctrl+X, Ctrl+Z кайрадан эмес. Рамканы гана эмес, бул жерде тексттерди да кошо алып, Ctrl+X. Бул жерден биз буну 100 эсе кичинертишибиз керек. Анын себеби биз ал жерде биз реалдуу масштабта чийгенбиз, чийилген мечит. Бул жерде кадимки кагаздагыдай болушу үчүн биз 100 эсе кичинертебиз. Демек 0,01. Эми видовые экраны, один экран. Масштабты сөзсүз 1:100. Эреже боюнча ушундай. Калган листтерди да баарын ушундай тартипте жайгаштырып чыгабыз.
папкага калган бардык листтерге жасап чыгабыз. Бардык листтерди кастрюляга кылып алдык. PDF'ге ылайыкташтырып. Эми пакетный печать. Ошол менен бир жолку аракет менен бардык листтерди PDF'ге жөнөтөбүз.